Biz oynadık ak çölmük. Эх шіркен жамғырдағы махаббат. Жамғырдағы махаббат деп қалдыңыз. Не ол деле өзі жамғырда? Жамғыр жауып атқанда мен өзімді махаббатыма жолығып, жылы қолдарынан қармап, сезімдерімді білдірчімін. Ошол кезімде азыркы музыкалык чыгарма болуп атканда бир эстеп жүрөгүмө жылуулук, сонун бир мүнөттөр тартууланды. Азыр болсо бизде 3-чү коногубуз бар. Эгерде сиздердин дагы да болсо түз байланышта суроолоруңуздар бар болсо, же болбосо SMS аркылуу билдиргиңиздер келсе, шаарыбыздын коду 0312 59 20 70 жана ошондой эле WhatsApp номерибизде иштеп жаткан учуру 995 23 23 81 номерлерине SMS каттарыңыздарды узатсаңыздар болот. Анан эсиңиздерге салып коюп, WhatsApp номерибизге чалбаңыздарды суранабыз, себеби кабыл алынбайт. Ошондой эле 3-чү мейманыбыз төрүбүздөн орун алып калган чак, анда мүмкүн болсо дароо таныштыралы. Бүгүн бизде мейманда Пери Этно 77 ишканасынын негиздөөчүсү Тойчубекова Перизат эжекебиз. Саламатсызбы, Перизат эже? Күнүңүз менен алгач эртеңки айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Саламатсыздар. Мен дагы учурдан пайдаланып, баардык биздин айымдарды куттуктагым келет. Сиздерди дагы. Сиздин да майрамыңыз менен. Утурлай эле айымдардын майрамы да чукулдап калды. Анан сиздердин ишкерликте, же болбосо сиздердин ишканада кандай даярдыктар болду? Кандай белектерди даярдадыңыздар? Биздин ишкана кыздарга сеп жана улуттук кийимдерди тегип келебиз. Анан биз өзү бул ишкананы негиздеп баштаганда эле ошо айымдарга улуттук кийимдерди көбүрөөк жайылтууга, деги эле кыргыздын кол өнөрчүлүгүн мындай баардык түрүн жайылтууга аракет кылганбыз. Анан кубандырганы азыр айымдар абдан ушул жаатта мындай суроо талап көп болуп, анан басым жасап атышат. Кече эле бир иш чарага да барып калдым. Өзүм мындай ыңгайсыз болуп калдым, себеби өзүм мындай анчалык улуттук кийим кийип барбаптырмын да. Анан ушунчалык улуттук кийимди кийип баргандар көп болду. Майрамга карата да ошол жаатта мындай көбүрөөк саттык да, мындайча айтканда белектерди кылдык. Келиңиз мына ушул Пери Этно 77 деген ишканаңыз бар экен. Ушул ишканаңызды канчанчы жыл негиздедиз эле, канча жылдан бери иш алып барып келесиздер? Канча адам эмгектенет, айымдардан түзүлсө керек менимче, көбүнчө кол өнөрчү апаларыбыз, эжелерибиз. Ооба, өзүңүздөр айтып кеткендей эле 7 жылдын жүзү болду. Анан коллективде албетте негизги басым айымдар иштешет. Бирок өзүңүздөр деле уксаңыздар керек, Калыс деген жигитибиз бар. Кыргызстан боюнча жалгыз төшөк көктөгөн жигит да. Ооба. Уксаңыздар керек. Эң бат, сапаттуу анан эркектерден бир гана ошо жигит Кыргызстан боюнча. Анан ал менин ишканамда эмгектенип келет. Азыркы убакта Москвага эс алууга кеткен. Кайра келем деп эметип атат. Анан ооба айымдар эме кылат. Бизде эми азыркы постоянный жумушта бир 15 тегерегинде айымдар эмгектенет, бирок бизде көбүнчө надом деп коет да. Үйдө отурган айымдарга жумуш берип келебиз. Бул абдан ыңгайлуу. Себеби баягы кандайдыр бир себептер менен эрте пенсияга чыккан апалар болуп калат, же ден соолугуна байланыштуу, же жаш айымдар ошолорго жумуш беребиз. Абдан ыңгайлуу да. Балдар да каралуу, үй дагы, анан акча да таа беришет. Демек, жумушка алып жатканда жашына карабайсыздар, тигүүгө деги эле кол өнөрчүлүккө чыгып болсо. Мен эми баягы адам мындай биринчи кээ бир нерселерге өзгөчө басым жасап карайм да, мага жоопкерчиликтүү болушу абдан маанилүү. Ооба. Себеби жумушубуз абдан жоопкерчиликтүү. Кызга баягы өмүрүндө бир жолу турмушка узап, бир жолу сеп берилет эмеспи? Ошондуктан биз баягы жумушубуздун жоопкерчилигин сезебиз. Ошол жаатын карайм. Анан албетте профессионал баягы жумушту жакшы аткарган, сапаттуу, ошондой анан жүрөгү менен сүйгөндөргө дагы аябай карайм да. Себеби жөн гана акча табуу эмес, ушул ишти жүрөгү менен сүйгөн адамда гана жакшы идеялар, жаңы мындай түрлөрү пайда болот да. Жаңы командалык иш кылабыз. Ооба. Анан чында эле кыздар бир жолу турмушка узайбыз, анан бир эле жолу сеп берилет, Анан сеп берүү чында эле ушунчалык маанилүүбү? Эми бул илгертеден келе жаткан салт. Албетте мен баягы ысырап кылып, өтө көп бергендин эмесинде эмесмин, тарабында эмесмин, бирок баягы жаңы үй бүлө курулуп атканда эң башында баягы эң керектүү жаңы үй бүлөгө керектүү буюмдарды илгертеден эле берип келген.
албетте бир сыйра мындай чакан септи бергенге мен туура эле көрөм. Бирок эми ар кандай шарттар болуп калат. Кээ бирлер чоң берет, себеби мисалы жаңы үйгө киргизип аткан болот. Анан ошол үйдө кудагыйлар сүйлөшүп, азыр эң жакшы эмек өтүп алышканда эки тарап сүйлөшүп, акылдашып, эмне керек эмес деп. Анан кээде ушундай болуп калат. Биз жаңы үйгө киргизип атабыз, ичи боп-бош. Кызыңызга кандай кыласыз, өзүңүз ылайыктаңыз дегендей да. Анан ошолор көп беришет. Анан негизи азыркы учурда кардарлардын табитин табыш абдан эле оор десек болот да, себеби айрым бир кардарлар бар, жакпай калат деген сыяктуу да. Анан башка ишканалардан ушундай сиздерде болгон ишканалар азыр көп, себеби сеп төшөк жасашып, ушундай кыргыздын уникалдуу уюткусу болгон ушундай бир оймо чиймелери менен төшөктөрдү курап аткан биздин дагы айымдарыбыз жок эмес да. Анан башкалардан айырмачылыгы эмнеде? Сиздердин ушундай бир септерди, көйнөктөрдү ушундай кыргыздын колоритин түшүрүп, ушундай белек кылып, ушундай бир заказдарды жасап атканыңыздар. Эң башкысы эле мен өзүм деле мурда ишканам жок кезде мындай кичине сапатсыз алып күйүп калган учурларым болгон. Ошол жаатта элдерден да көп эме уккам да. Алсам эле ичиндеги кебези таза эмес экен, сапаты начар экен деп. Эң башкысы биз сапатты жакшы кылганга аракет кылдык. Баягы эме ошо кебез эле мисалы 60 сомдон 120 сомго чейин да. Анан ошонун эң таза баасына жараша, баасына жараша, анан эң тазасын салганга, сапатын, анан кийин мен айтып атпаймынбы, ар дайым эле басымды сапатка жасап келем, санга эмес, сапатка. Анан аз жана саз кылып мындай элдерге ошону көндүргөнгө аракет кылдык да. Ошол бөлмөсүнө ылайыктап, дизайнга жөн гана бай алып барып коюу эмес, кийин ошону колдоно тургандай кылып, буюмдарына, эмеректерине түстөрүн келиштирип, кандайдыр эми мурда мисалы төшөктөрдүн көп эмеси модасы болбосо, азыр кадимкидей эле кийим сыяктуу эле төшөктөрдүн модасы дагы болуп атат. Материалдардын дагы бир өзгөчөлүктөрү болот болуш керек, аталыштары. Ооба, анан өзгөчө баягы түстөрүн айкалыштыр. Азыр эми баягы көбүнчө ак түстө жасашып атпайбы үйлөрдүчү, баягы кызыл ала ушундай кичине эмерек болуп калды да. Ачык түстөрдү тандап атышат, э? Ооба, постельный тон деп коебуз, ошондой түстөргө көбүрөөк сурот алып. Кээ бир адамдар бар деп ойлойм, баягы төшөктөрдү колдонбосо дагы баягы үйүнүн көркүнө көрк кошулуш үчүн дагы атайын жийип коюшат, төшөктөрдү бийик кылышып. Эми өзү кыргыздарда болбой эле жер төшөк колдонулат. Себеби улуу апалар бар, айыл ападан келип калат конок, анан жерге баягы 5 бармак жазганда, анан ошондо жер төшөк көбүрөөк өтөт, жер төшөк суроо талапка көбүрөөк анан азыр дагы сүйүндүргөнү белек берип атышат да. Мисалы бири-бирине төшөк белек кылып, же шерин ойношуп белек кылып атса, колдонула турган пайдалуу нерсе да. Ошол Этно деп калдык, анан кыргыздын бир оймо чиймелерине дагы басымдуулук кылып, ушундай бир төшөктөргө түшүрүп жүрөсүздөр да. Анан кандай оймо чиймелерди түшүрөсүздөр? Эң башкысы биз курактар мурда мындай бир убакта, кандайдыр бир убакта эме унутулуп кеткен да. Биз ушу курактарды жандандырууга аракет кылдык. Азыр жакшы, элдердин мындай көбү табити ошо курак, оюларга басым жасап атат. Эгер мурда баягы метражный эле алынган кездемелер болуп кетсе, азыр жок. Көбүнчөсү ошол. Анан унутта калтырбай, мен билбейм, мен өзүмдүн мындай сүйгөндүктөнбү, кол өнөрчүлүктө, мен кол өнөрчүлүктө элибиздин мындай баалуулугу, бул унутта калбай, муунда муунга, энеден кызга өтө турган бир кандайдыр бир кыргыздын унутулгус бир баалуулук катары кабыл алам да, мурасы катарычы. Анан ошондуктан улам жаңы жашоо берип, илгерки эле туш кийистерден оюларды алып төшөккө түшүрүп, курактардын жаңы түрлөрүн, жаңы түстөрүн кошуп чыгарып, ушундай кылганга аракет кылдык да, жайылтуугачы. Жайылтууга деп калдык. Анан сиз айткандай биз башка өлкөлөргө өзүбүздүн оймо чиймелерибиз менен, улуттук баалуулуктарыбыз менен таанылат эмеспизби? Анан чет өлкөлүктөр мисалы үчүн азыр аламдашу доорунда социалдык тармактардан да сиздердин эмгектерди көрүп билип, аябай кызыгып турабыз да. Анан чет жактан дагы көрүп алып ушундай бир буйрутмаларды кылган кардарлар болдубу? Аз эмес. Мага жакканы мындай келишип анан абдан мындай изучать этип карашат да.
ар бир деталын карашат. Таң калып, ооба, бул эмне деп аталат, тарыхын сурашат. Анан мен дагы баягы китептерди көрүп эметкенге аракет кылам, себеби баягы ишканабыздын аты айткандай, мен ошого баягы татыктуу жооп берип, билимим да туура келиш керек деп ушундай мамиле кылам да, анан мага жагат да ошолорго айтып берип, анан ошондуктан биз ар бир кыргыздын үйүндө мындай кыргыздын бир буюму болсо, биздин ишканага келбесе деле бирөөнүн үйүнө конокко келип калса, ошол жерде кыргыздын берип килемче кылып атабыз азырчы, баягы килемдерди дуалга илбей калбады, анан килемче пано деп коет го, чакан кылып чыгарып атабыз. Ошолорду илгенде, конок келгенде, ой бул эмне деп анан кызыгуу артып, анан сурап, анан айтып берип атса деп ушундай максат менен чыгарып атабыз да. Анан бизге деле келишет, көп эле мындай келип алгандар болот. Көбүнчө эле ошо панолорду алышат чет өлкөлүктөр. Анан жакшы бир жаңылыгыбыз, жакында шаардын ортосунан бери дүкөн ачтык. Эгерде биринчи дүкөнүбүздө сеп, анан улуттук кийимдер болсо, бул дүкөнүбүзгө сувенирлерди да кошконго аракет кылдык. Кайыштан, булгарыдан, жыгачтан жасалган кыргыздын улуттук буюмдарын. Абдан жакшы. 10-15 жыл мурда карасак, мисалы, ошол жылдарды карасак, мисалы, кийизден жасалган буюмдар көп болчу да. Анан азыркы сиздердин ошол ишканаңыздарда кийизден жасалган буюмдар барбы? Тилекке каршы, мен баягы цех ишканам өтө чоң болбогондуктан, ал өзү шырдакка, кийизге көбүрөөк эме талап кылынат да, анан иштете албай келатабыз. Анан бирок мен баягы төрөлгөн эле ошонун арасында чоңойгом, бардыгын билем, анан жакында эле тамашалап аткам, унутуп кете электе, жок дегенде шарфтарды баштай берсек окшойт депчи. Мүмкүн кийин чоңойгондо шырдактарды да кошуп өзүбүз эле чыгарып каларбыз, бирок азыр башка адамдар менен кызматташып, алардыкын сатып келип атабыз. Бирок ушу шарфты жандандырып, жоолуктарды жандандыра алып атабыз да.